Кутман таң бардыңыздарга, урматтуу катталуучулар. Бүгүнкү видеомда эң пайдалуу болгон таруу боткосунун жасалышын көрсөтөм. Таруу боткосу үчүн 200 граммдай таруу, сүт керектелет. Адегенде тарууну идишке салып 3 сыйра жууп алабыз. Анткени тарууда бир аз ачуу даам болот. Ошондуктан 3 сыйра жууп, тарууну 3 сыйра жууп, казанга салып, үстүнөн бир аз көмө турган суу куюп алдым. Азыр бул кайнаганда дагы төгүп алам. Суу дагы кайнады, азыр бул сууну дагы төгүп алам. Кайнаган сууну төгүп, кайрадан жаңы суу куюп алдым. Эми бул кайнай баштаганда сүт куям. Сууну анча көп куйбоо керек. Ушул өлчөмдө куюп алып, андан кийин 5 минут кайнагандан кийин сүт кошобуз. 3-5 минут кайнагандан кийин суу кайнады, бир аз туз кошуп алабыз. Эми 1 литр сүзүлгөн сүттү кошуп алабыз. Аралаштырып турабыз. Бул таруу эң пайдалуу. Өзү таруудан организмге микроэлемент, витаминдер толтура. Бардык курактагы адамдар пайдаланса болот. Эрте менен дайыма таруу боткосун жеп жүргөн адам көптөгөн оорулардын алдын алат. Айрыкча бөйрөктө таштын пайда болуусунун алдын алат. Ташты, кристаллдарды майдалап чыгарганга жөндөмдүү. Таруу боткосун кеч кайнак суу куюп, бөйрөк оорулуу адамдар кайнак суу куюп, бир сыйра аралаштырып, анан эрте менен ичип жүрсө, бөйрөктөгү таш, кумдарды бөйрөк жолдорунда майдалап чыгарганга жөндөмдүү. Таруу боткосун такай жеп жүргөн адам жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алат. Кайнай баштады. Таруу боткосу кайнай баштады. Дагы 10-15 минуттан кийин даяр болот. Айта кете турган нерсе, бул таруу боткого ашкабак жакшы бышкан мезгилде ашкабакты кубик түрүндө туурап кошуп алса дагы аябай пайдасы 2 эсе көбөйөт. Отту төмөндөтүп алабыз. Дагы бир сыйра аралаштырып коебуз. Түбүнө тартып кетпес үчүн аралаштырып турабыз. Мынакей адам организмине эң пайдалуу болгон таруу боткобуз дагы даяр болду. Таруу боткого сливочное масло кошсо болот, варенье кошуп жесе болот, бал кошсо болот.